Амансыз көрөрман, сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы. Биз буга чейин Алиянын өлүмү боюнча дагы сиздерге бир топ материалдар даярдап бергенбиз. Алиянын иши сотко апрелде өттү. Мына ошондон бери сотто каралып жатат. Анан сиздер да сурап каласыздар, сот аягына чыктыбы, эмне болуп жатат деп. Биз ошондуктан Алиянын чоң энеси менен дагы бир жолу жолугуп, азыр сот кандай болуп жатат, анан бүгүн ал саламаттык сактоо министрлигине эмне үчүн келди, ошону сурайлы деп турабыз. Мен бүгүн Алымкадыр Бейшеналиевке министерствого келген себеби ушул канчадан бери почти 6 ай болуп баратат сот процесси жүргөнүнө. Ушул убакка чейин эле химия жанагы общий химиялык эмелери экспертизасы дагы эле денесинен табылган жок дейт да. Ошон үчүн мага күмөн санатат. Бул эмне үчүн? Если сайылган 10 препарат болсо, бирөөсү да денесинен табылбаса, анда булар өлгөндөн кийин сайылып койгон препарат болуп атат да. Азыр эске салып өтөлү, Алиянын өлүмү боюнча 5 киши кармалган. Алар КГМАнын поликлиникасынын директору Мухтарбек Исхаков, операция жасаган стоматолог Айганыш Кадыркулова, анестезиолог операцияга катышкан Айнура Туратбекова, Дентамакс клиникасынын жетекчиси Байыш Шамурзаев жана андан сырткары Айганыш Кадыркулованын жолдошу Данияр Талайбеков. Мына Данияр Талайбеков, Айнура Туратбекова, Мухтарбек Исхаков булар азыр СИЗОдо. Ал эми Айганыш Кадыркулова менен Байыш Шамурзаев үй камагында. Анан бул жерде Мухтарбек Исхаков дагы, Данияр Талайбеков дагы, анан Айнура Туратбекова дагы деле ошол эле кызматында экенин сиз тактаптырсыз, Тактадым. Тактап ошого аябай нааразы болуп атабыз. Бул эмне ушу 7 айдан бери, 8 айдан бери СИЗОдо отурса, эмдиги чекти эмнеге ошого ээлеген кызматтарынан бошотулбайт? 2 айдан бери башка эме болсо бир жумада эле уже ээлеген кызматынан эме кылып коет да. Алып коет да. Булар ушинтип 2 айлап, 3 айлап, 8 айлап эле кызматтарынан кетпей отурушат. Комиссия создавать этип барганда эле мыйзамсыз деген категориялары жок, эч кандай лицензиясы жок, бирөөнүн лицензиясы менен иштей албайт да. Но ошону допустили, мисалы эмеге тиги операционный блокко киргизбеш керек болчу. Ар ким көтөрүп барып эле каалагандай эле акчаларды алып, анан бир эмеде дейт да, мисалы 106 миңге баалап атат дагы ошол жерге канча төлөйт десе 8 миң төлөйт дейт да. Анда кандай болот? Булар калгандарын кымырып алып аткан болот да чөнтөктөрүнө. Бул жерде юрист деле айтып атат, эч кандай налогтордун бирдеке эмелери жок болчу, табылган жок, ал жерде мага көрсөтө алган жок деп так айтып берди да. Тергөө жүргөнү менен, тергөө мына биз тергеп бүттүк, Алиянын өлүм себебин аныктадык дегени менен сот процессинде көптөгөн суроолор жаралып атыптыр. Ошол эле сиз айтып кеттиңиз, химиялык экспертизасында ошол сайды деген препараттар табылган жок депчи организминен. Демек, ал кайсы учурда сайылган, эмне болгон деген дагы бир суроолор бар экен. Доказательство жок. Ошону мен ушул вопрос менен Казакстанга баргам. Ошентсем деле айтат, эгерде циркуляция жүрбөсө, тирүү кезинде сайса, баланын канынан же бир жеринен табылмак. Эчтеке табылган жок. Бул анда значит булар өлгөндөн кийин эле эме кылмыш ишин жашыруу катары эле сайып коюшкан деген күмөндөр болуп атат да. Анан бул сотторго да айтат элем да, ушул баланын өлүмүнөн акча жасабай, баланын өлүмүнө кайдыгер карабай, акыйкат менен чечип, бул биздин Кыргызстандын келечеги да, туурабы? Менде энелер ыйлабай, ушундай акыйкат болсо, мына сен өзүң айткандай азыр көп эмелер токтоп калды. Алымкадыр Бейшеналиев деле айтып атат, канча деген стоматология көрүнгөн жерге ачып алган эмелердин баары, жанагындай косметология, канча бир эме жабылды. Булардын эмеси боюнча иштеп эметип. Мына азыр барсаң деле кадимкидей укол мурдагыдай сая бербейт, шалпылдап ар ким келип эме кыла бербейт. Но жакшы жагына оңолуп келатат деп ойлойм да. Бирок дагы мен дагы ушуга жардам берип, мага эчтекесинин кереги жок. Алардын мындай акыйкат табылып, ушул менин кызымдын өлүмү доказать этилсе, мен эме болот элем да. Өлүмүнүн так себеби аныкталып, ушуга гана кайрылып атам да, башка мага эчтекенин кереги жок. Мына кече жакында эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары коррупция менен аеосуз күрөш болот. Коррупция кылгандар, коррупция дегенде биз ошол эле пара берүү, паракорчулук, өзүнүн кызматына кыянат пайдалануу, мамлекеттик кызыкчылыгына каршы иштөө, бир топ беренелер кирет да. Мына ошол беренелер боюнча айыптуу деп табылгандар
өзү эле эмес тууган уругу менен жазаланат. Алар керек болсо бала чакасы дагы мындан ары өмүр бою кызматка барбайт дегендей айтты. Бүгүнкү күндө коррупцияга шектелип бирөө жарымды кармасаң аны алып келебиз. Биз 2 айга жабабыз, 4 айга жабабыз, 6 айга жабабыз. Өзүбүздүн текшерүүлөрүбүздү, следственный мероприятиялерди өткүзөбүз. Бирок алар өздөрүнүн кылган иштерин мойнуна алышат. Туура биз ушуну кылдык дешет. Андан кийин тергөө органдары менен кызматташууга барышат. Анын баардыгы мыйзам чегинде. Ушул документтердин баардыгы сотко өткөндөн кийин сот мыйзамдын чегинде аларды штраф менен бошотуп коюп атышат. Так, штраф менен бошогон коррупционер 1 жыл, 2 жылдан кийин кайрадан мамлекет кызматка келип алып атат. Же болсо кайрадан өзүнүн ошол ишин кайрадан кайтарып жасап атат. Коррупция менен кармалгандар же кызматтан кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлердин жакындары, жакын тууган уруктары, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары мамлекеттик кызматка алынбаш керек. Мына ошондо гана биз алар токтото алат экенбиз. Себеби коррупционер жок дегенде өзүн ойлобосо, тууган уругун ойлосун, бала чакасын ойлосун, ата-энесин ойлосун. Ушундай катаал шарттарды биз мыйзам чегин түзүп беришибиз керек болуп атат. Бул мыйзам дагы азыр коомдук талкууда. Эгерде сиз ушул мыйзамга пикириңизди айткыңыз келсе, анда комментарий жазыңыз. Ошондой эле коомдук талкуу сайтына кирип дагы мыйзам боюнча өзүңүздүн оюңузду калтырып кетсеңиз болот. Сиз медиа катты көрдүңүз. Эгерде Алиянын соттук процесси мындан ары кандай жүрүп атат, аны дагы билем десеңиз бизге кат алып коюңуз. Көрүшкөнчө.